Адам баласына жаңылышуу мүнөздүү, ал эми кечирүү Кудайга мүнөздүү деп бир акын айткан экен. Демек, адам баласы жаңылып атса, ага таарынгандар, кечире албай жүргөндөр, кек сактагандар, капа болгондор, нааразы болгондор демек бар. Бүгүн кечирим жөнүндө сүйлөшөйүн деп турам силер менен. Кечирим деген эмне? Кечирим бул эмне эмес? Эмнеге кечиришибиз керек? Кантип кечирсек болот? Мына ушул жөнүндө буюрса кеңири баарлашабыз. Биринчи эле, кечирим бул эмне эмес? Кечирүү бул сизге каршы жасалган олуттуу катачылыкты жокко чыгарып салуу эмес. Кечирсем, демек бул катачылыкты мен жокко чыгарып салышым керек эмес да. Ал катачылык кала берет, жокко чыгып кетпейт, кечирсе болот. Кечирүү бул болгон окуяны унутуп коюу дегенди да билдирбейт. Унутпайсың, анткени биздин мээ ушундай жаратылган, ал окуя мээңде кала берет, бирок мээңде калса дагы ал окуяны эстегенде же болбосо ал окуя жөнүндө айтып атканда бул жериңде, жүрөгүңдө оору болбойт да, жеңил эле бөлүшөсүң. Жөн эле айтып бересиң. Кыжырың келбейт, ал адамдын өлүмүн каалабайсың, өч алгың келбейт. Аны жашооңдун бир учурунда болгон факт, окуя катары эле бөлүшөсүң. Демек бул кечирүү мээден кетпейт. Кечирүү бул туура эмес иштерге көз жумуп же аларды актоо эмес. Көз жумбаш керек. Айтыш керек, бирок ошол эле учурда кечиришиң керек да. Көз жумуп мен кечирдим десем, демек көз жумуп коюшум керек, ал эчтеке кылбагандай эле түр көрсөтүшүм керек эмес. Кечирүү бул ал адамга мен кайра эле ишенимди арта берем деген чечим эмес да. Мисалы, силердин үй бүлөдө бирөө келип, балдарыңарга жаман сексуалдык ыдык көрсөтүп койсо, сен ал адамга мен кечирдим, эми кайра эле менин үйүмө келип жашай бер деген эмес. Сен аны кечиресиң, жазаны Кудайга коесуң. Бирөөнү кечирүү бул ал адамга кайра ишенүүнү, ишеним артууну чечтиңиз дегенди да билдирбейт. Мисалы, өзгөчө биздин балдарыбызга карата бирөө кыянаттык кылган болсо, биз мен кечирдим, эми балдарым кайра карай бер дебейбиз да. Аны кечиребиз, кое беребиз, бирок балдарыбызды мурункудай, өзүбүздү мурункудай ишенип тапшыра албайбыз. Анда кечирим деген эмне? Кечирим бул сага зыян келтирген адамга же адамдардын тобуна, ал кайын журт, ал төркүн, же ал коллегалар, же кошуналар дейли да. Ошолорго карата таарынычты же өч алуу сезимин аң сезимдүүлүк менен бошотуу чечими. Анан бир нерсе буга татыктуу же жокпу карабастан бошотобуз, кое беребиз, мындайча айтканда. Эгер мен дайыма минтип айтып берем да, биз негизи кечиримге баарыбыз эле татыксызбыз. Биз кылган иштер кээде адам баласы кылган иштер ушунчалык төбө чачты тик тургузган иштери бар да, бирок жаратуучунун чыдамдуулугуна, боорукерлигине, ырайымына аябай таң берем да, болбой эле кечирип келет. Аны ошондо айтам, Кудай кечирип атса, мен киммин кечирбегидей? Ал кечирип атса, эгер биз кааласак, бизге кечиргенге да күч берет. Өзүбүздүн алыбыз жетпей атса, биз жогорку жактан күч сурасак болот. Кечирүү бул таарыныч менен жашоону токтотом, мен муну кое берем, ушул окуя тууралуу мен оюмду, ичимдеги, мээмдеги диалогду өзгөртөм деген чечим да. Негизи эле бир нерсе, биздин могу мээбиздеги таарынычты чакырып аткан ойлорду өзгөртпөсөк, таарыныч сезими кетпейт. Ички диалогду өзгөртпөсөк, таарыныч сезими кетпейт. Сезимди кетириш үчүн ойлорду өзгөртөбүз, ойлорду өзгөртүш үчүн биздин подсознаниеде жаткан, көмүскө аң сезимибизде, көмүскө мээде жаткан ынанымдарды, ишенимдерди, программаларды, установкаларды, убежденияларды алмаштырышыбыз керек. Албетте бул атайын адистин жардамы менен, же болбосо курстарда болот. Мен психология өзүм үчүн курсумда, кесипкөй коуч курсумда биз дал ушул нерселер менен алектенебиз да. Психология өзүм үчүн курсунда ошо ата энени кечирүү деген өзүнчө тема бар. Мен аны өзүмдүн жеке башыман өткөргөн, атама болгон таарынычымды кандай процесстерди өткөм, кантип кечиргем, эмне техниканы колдонгом, мына ошону мисалында сабак кылып жазып, мен өзүм Германияда окуп атканда атамды толук кое бергем. Ага болгон
нааразычылыгым, ага болгон таарынычым, аны аyoого, ага бир боор ачууга, аны жакшы көрүүгө алмашкан толугу менен. Мен ушул нерсеге аябай таң берем, бул мүмкүн да. Ошол курсумдун алкагында көптөгөн айымдар, мырзалар ата энесин кечирип эркиндикке чыккандар болгон. Мен кечирер замат атам сезгендей болуп бир айым эсимде телефон чалып мага батасын берди. Буга чейин деле мынтип сүйлөшчү эмеспиз деген дагы бир окуя болгон. Анан бир марафон өткөрүп ошол жерде да ошол техниканы колдонгондо кыска эле разбордо атасын кечирип, мен кечирдим атамды деп үнүн, бул дагы кыйын да негизи, үнүн чыгарып айткан бир айым. Аябай кубанганбыз баарыбыз чогуу. Ошол себептен биз кечирүү бул процесс да. Кээ бирөө бат эле кечирет. Бул адамдын типологиясына, адамдын мүнөзүнө да жараша. Бир айым мисалы айтат, мен ушул чечимди, кечирем деген чечимди чыгаргандан кийин менин толук бошонушума 2 жыл керектелген дейт. Бир айым айтат, мен апамды кечирдим дейт. Бирок мен ошо апамды кечиргенден кийин 2 ай керек болду толук кое бериш үчүн. Кээ бирөө мисалы мен дароо эле ошо сабактын алкагында эле кечиргем. Демек бул ар бир адамдын темпине жараша да. Ошондуктан өзүбүздү тигилер эмне жыргап эле бат эле кечирип жыргап жашап жүрүшөт. Же эмнеге мен ушунчалык көпкө кечирмин дебеңиздер да. Бул жерде дагы ар бири жекече индивидуалдуу караш керек. Бул процесс. Андан ары кечирүү бул эмне? Бул бир сонун цитата окуп калдым да кечирим жөнүндө. Эркиндикке алып барган дарбазага жеткенде дейт. Эркиндик бул эмне? Жан дүйнөнүн тынчтыгы. Жан дүйнөнүн тынчтыгына кечирилик адамдар ээ боло албайт. Ал дайыма бизди тынчсыздануу абалына алып келип турат да. Анан эркиндикке алып барган дарбазага жеткенде, жан дүйнөнүн эркиндигине алып бара турган дарбазага жеткенде, эгер ачуу менен жек көрүүнү артка калтырбасам, мен баары бир түрмөдө каларымды билем. Кечирбестик бул барабар түрмө. Кечирбестик барабар ачуу. Кечирбестик барабар жек көрүү. Мен кечирбесем эркиндикке ээ боло албайм. Нельсон Мандела бул Африкада, Түштүк Африканын экс-президенти. Ошол мен суктанган инсандардын бири да. Ал ушунчалык айкөл, аябай эмоционалдык интеллектиси бийик, интеллектуалдык жактан дагы аябай түшүнүгү жогору, бир башкача, өзгөчө, өзүнүн эли үчүн күйүп жанган патриот, ошо кара тоора адамдарды эркиндикке чыгарууда үй бүлөсүн дагы, улуу баласын ошол үчүн өлтүрүп коюшкан, аял аябай кордук көргөн. Мындайча айтканда, үй бүлөсү менен ошол тарыхый окуяда чоң роль ойногон инсан да. Ошол инсан айткан экен, таарынып нааразы болуу, өзүң уйчуп алып, анан душмандарым качан өлөт деп күткөнгө барабар деп. Кечирбестик бул бизди кадимкидей ичибизден ууландырып, жашообузду талкалайт да. Жок эле дегенде биз эмне үчүн кечиришибиз керек? Өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн. Мейли ага жакшы болуш үчүн эмес, мага жакшы болуш үчүн кечирейинчи десеңер дагы бул жардам берет да. Негизи кечиргенде адам эмне үчүн кечириш керек деген суроого, тынчсыздануунун жана депрессиянын деңгээлин төмөндөтүш үчүн, алдын алыш үчүн. Кечире албаган адамдарда дайыма бир тынымсыз тревога болот, тынчсыздануу болот. Жүрөктөрү сыздап эле, сыгылып эле, кыжалат эле болуп турушат да. Анан ошону басыш үчүн акырындык менен психоактивдүү заттарды кыянаттык менен пайдалана башташат. Ошол ооруну басыш үчүн ичип башташат, чегип башташат, тамекисин, баңгезатын. Анан бир көз карандылыктар пайда болуп, улам абал курчуп кетет да. Ал убактылуу сооротот. Ал мээде жасалма түрдө бир кубанычтын, бакыттын гормондорун иштеп чыккандай болот, бирок ал нерсе тарагандан кийин ал заттын таасири кайра 2 эсе оор болот. Андыктан бул нерселерге алданбагыла. Кечире алган адам бул нерсеге дагы көз каранды болбойт. Өзүн өзү баалоо кадимкидей туура абалга келет. Бүгүнкү күндө коучтар, курста окуп алып эле, психологдор, диплому жок тырмакчанын ичинде алар айтат да, өздүк бааңарды көтөргүлө, өзүңөр сүйгүлө, силерден башка эч ким эмес деген сыяктуу, бул бир чектен бир чекке чыгып кетүү. Бул жерде өздүк баа жогору да болбош керек, төмөн да болбош керек.
Психология өзүм үчүн курсунда биз ошо өздүк баага арналган атайын бир сабак бар. Өздүк баа алтын ортодо, дал ортодо, адекваттуу абалда, туура абалда болгондо ал адам башкаларды оңой кечире алат, атаандашпайт, өзүн салыштырбайт. Бул жерде да эркиндик бар да. Таарынган адам дайыма, мисалы мен күйөөмө таарынып аткан болсом, менде дайыма мындай ойлор жашайт да. Мен жетишсизмин, меня недостаточно, мен жакшы аял эмесмин, мен күйөөмө жетиштүү бере албай атам, мен сулуу эмесмин, мен кызыктуу эмесмин деген ойлор бул өздүк баадан кабар берип атат да. Анан анткени таарыныч бар менде. Таарынбаган адамдын өздүк баасы дагы сонун деңгээлде болот да. Ошондой эле кечирим бул жүрөк ооруларынын коркунучун азайтат. Америка Кошмо Штаттарында кардиология институтунда жүрөк оорулары боюнча ошол жерде кечирим деген кафедра бар экен. Демек жүрөк менен кечиримдин тыгыз байланышы бар да. Эгер жүрөк ооруп эле атабыз, бул холестериндин деңгээлин дагы төмөндөтөт, кан басым нормалдашат. Ооруй беребиз, барып анализ тапшырабыз, таза эле чыгат. Же болбосо мелчем таза чыгып атат, бирок ооруп атпаймынбы деп капельницага жатабыз, антибиотик алабыз, дарынын витаминдин түрүн ичебиз, бирок результат жыйынтык болбой атса, демек бул жерде бул психосоматикада кечирбестик жатат. Андыктан дайыма тынчсызданып жүргөн адамда кортизол дайыма жогорку деңгээлде болот. Анан бул жерде стресс болот. Анан ошо стрессти басыш үчүн адам тамак жейт, толот, кубанычтын деңгээли аябай төмөн болот, энергия жок болот. Кыскасы, бири-бири менен чырмалышкан да, аябай байланышып калат. Ошентип, ден соолугуңуз үчүн жок эле дегенде кечириңиз. Кечиримдүүлүк бул өзүңүзгө боорукер болуу. Кээде өзүмдү кечире албайм деген адамдар бар да. Өзүмдү кечире албайм. Бул жерде дагы өткөн өмүргө өкүнүч жатат. Мен ошол учурда апамды дарылатпай койгонум үчүн, сактап кала албаганым үчүн кечире албайм. Мен ошол учурда балдарыма туура тарбия бербей койгонум үчүн кечире албайм. Бирок ошол учурдагы деңгээлиң ал башка, сенин дараметиң башка болчу, азыркы учурда башка дегендей да. Өткөн окуяны өзгөртө албасыңызды кабыл алыңыз. Бирок кубанычтуусу бир нерсе биздин эмемдей, бийлигибизде да. Ошол өткөн окуя менин бүгүнкү жашоомо терс таасирин тийгизеби, ууландырабы, талкалайбы? Бул менин бийлигимде. Мен жол берсем гана талкалай алат. Биздин жашообузду фактылар аныктабайт. Бирок ошол фактыларды биз кандай интерпретация кылабыз, ошол аныктайт деген жакшы сөз бар да. Биздин жашообузга таасирин тийгизишине канчалык жол беребиз, ошол аныктайт. Ошондой эле өткөн окуялар дагы көбүнчө ошо биздин таарынычтар өткөн окуяларга байланыштуу да болот да. Тактап айтканда, алар бизге кандай таасир этет? Биздин бийлигибизде. Биз таарынып аткан адам дагы бир важный пункт, маанилүү. Ал эмне кылып жатканын толук түшүнбөшү же аңдабашы мүмкүн да. Муну моюнга алыңыз. Мындайча айтканда, өрүк бере турган бактан анар күтүп, апельсин күтүп азап чекпеңиз. Анын болгон деңгээли ошол. Ал билбейт, ал түшүнбөйт. Эртерээк ушул нерсени моюнга алып бошонуш керек да. Бирөө менен ачык жана чынчыл сүйлөшүңүз, кээде жөн эле сүйлөшүш керек. Баарын ичке ката берүү дагы эң жаман бул адат. Кыргыз элинде дагы бир жакшы сөз бар да, Кудайга койдум деген. Бул сөз бир жагынан жакшы, аябай жакшы жардам берет да, а бир жагынан селтеттирет. Бул сөздүн аркасында, Кудайга койдум деген сөздүн аркасында өчтү Кудайга бердим деген маани жатат. Кечире албай атсак, чын эле ал ушунчалык бир адилетсиздик кылган болсо, жазага татыктуу болуп аткан болсо, анда өч алуу сезимиңизди жогорку күчкө тапшырыңыз, Кудайга бериңиз. Ушул нерсе дагы аябай кечиргенге, ошондон бошонууга, таарынычтан бошонууга жардам берет. Эми кантип кечирсе болот? Практикалык дагы кеңештерди кошуп кетейин. Негизи таарыныч бул конфликттерден келип чыгат да. Анан ошол конфликттерди туура чечкенди өздөштүрүш керек. Менин курсумда экинчи жумада, жок, үчүнчү жумада биз күйөөң менен конфликтти туура чечүү деген сабак бар да.
Анан мага консультацияга келип калганда мен баягы сүйлөшүп атып, бул жерде конфликт чечкенин билбегендиктен көп проблема болуп атканын түшүнүп, анан бекем үй бүлө деген курсумду сунуштайм. Кээ бирөөнү белек кылам, кээ бирөө сатып алат, ар кандай. Ошол сабакты көргөндөн кийин бир үй бүлө келди эле, да эже мени биздин үй бүлөбүздү ажырашуудан сактап калдыңыз, ушу сабагыбызды көрүп атып эле конфликтти чечкени үйрөнүп алып эле жыргап калдык, көп нерсенин алдын алып калдык. Баягыдай кырылышып кетпей, укмуш бир коркутушуп жатып албай, сүйлөшпөй койбой, мындай чоң адамдарча чечип калдык деп ыраазычылыгын билдиргендер бар да. Анан элементарно конфликт чечип атканда мен сен техникасы деген бар. Мен сенка бар. Мисалы, мени сен төркүндөрүмдүн көзүнчө кебетен кантет, же болбосо сен жоопкерчиликсизсиң деп айтканда мен өзүмдү айыпталгандай жана бааланбагандай сездим деп айткан бул такыр мен кабар да. Бул мындайча айтканда бул конфликтте сиз күйөөңүздү баса калып сен деп күнөөлөгөн жок. Сен деген мени басынтып сүйлөдүң, сен мени төркүнүмдүн көзүнчө уят кылдың, сен мени баалабайсың, сен мени сыйлабайсың эмес. Көрдүңөрбү? Анткени сенди айтканда экинчи адамда, угуп аткан адамда баягы тикенектери чыгып коргонууга же кайшы айтышууга мажбур болот да. Менди колдонгондо сиз ал жерде мен өзүңүз жөнүндө көп маалымат бересиз. Эмне сездиңиз, жүрөгүңүздө эмне ойлор болду, эмне сезимдер болду. Маалымат алган адамга түшүнүүгө оңой болот. Бул жерде айыптоо болгон жок, сиз өзүңүз жөнүндө гана сүйлөдүңүз. Ошондо бул жерде конфликт курчуп кетпейт, өрчүп кетпейт, туура чечилет дагы. Эки тараптын тең сезимдери эске алынат. Ошентип таарынычтын, конфликттин алдын алабыз. Демек, бизге кээ бирде бир сырттан сын пикир айтылганда да таарынабыз да. Ал учурда сенде кандай сунуштар бар, кандай варианттарды айтат элең, сен менин ордумда болсоң эмне кылат элең деген гана суроолорду берсек болот. Негизи бул жерде мен кечирүү жөнүндө маалымат бердим. Ушул сыяктуу маалыматтарды уккуңуз келсе, сизди Instagram баракчама чакырам. Ал жердеги кыска нуска видеолорум аркылуу эле жашоолорун оңдоп алгандар, баягы ой жүгүртүүсүндө трансформация болгондор, кыскасы күйөөсү менен мамилесин оңдоп, өзү менен өзү келишип алгандар, өспүрүм баласы менен тил табышкандар, айтор жашоосун иреттеп алган видеолорум жардамы менен эле жарандар, менин замандаштарым аябагандай көп. Сизди дагы Instagram баракчама чакырам, каттала кетиңиз. Төмөнгө шилтеме калтырып коебуз видеонун аягына. Ал жака да кош келиңиз. Анан ар кандай курстарымды дагы сунуштай кетмекчимин. Психология өзүм үчүн бул региондордо көптөгөн мындай кыргыз элине деп эле кыргыз тилдүү психологдор жетишсиз, региондордо жок. Койсе ал курсту иштеп чыгуу максатым адам өзүнө өзү психолог болгондо үйрөнүп алат ошол курстун алкагында. Эгер дагы тереңдем, көмүскө мээмде эмнелер болуп атканын билгим келет десеңиздер, анда кесипкөй коуч курсумду дагы сунуштай кетмекчимин. Айтор кыскасы кызматташам десеңиз, билим алам десеңиз кош келиңиз. Кийинки видеодо кездешкенче.